Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силерге сабагыбызды кайталоо үчүн суроолор менен жыйынтыктоочу сабакты баштайбыз. Биз балдар силер менен буга чейин Касым Кайымов менен Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышканбыз жана алардын Анарбайдын көпүрөсү, Татым туз, Сарала ит аңгемелерин окуп талкуулаган элек. Ошол алган билимдерибизди бышыктоо максатында бүгүн силер менен суроолорго жооп алууну көздөп турам. Анда эмесе суроолорго кезек берейин. Силерге ийгилик, оомат коштосун. Сабагыбызга анда адаттагыдай эле кайталоо сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Буга чейинки алган билимдерибизди дагы бир ирет бекемдейбиз. Ар бир чыгармадагы каармандарга анализ берүүгө машыгабыз. Адептүү, максаттуу, сабырдуу, өз мекенин сүйгөн инсан болууга аракет жасайбыз жана тарбияланабыз. Анда биринчи суроо: белгилүү комузчунун жашоо жолун чагылдырган чыгарманын аталышы. Кайсыл чыгарма? Туура жообун тапкан болсоңор, бул Атай романы. Экинчи суроо: ата мурастан келе жаткан өрнөктүү улаган идеяны өз ичине камтыган чыгарманын аталышы кандай эле? Ойлонуп көрөбүз. Ата мурастан келе жаткан өрнөктүү улаган идеяны өз ичине камтыган чыгарма бул Анарбайдын көпүрөсү, Касым Кайымовдун калемине таандык. Андан кийинки суроого токтололу. Кайсыл чыгарма Аман Саспаевге тиешелүү эмес? Гүлкайыр, Татым туз, Омор агай. Кайсынысы Саспаевдики эмес? Эгер туура жообун тапсаңар, туура бул Омор агай. Омор агай бул Касым Кайымовдун калемине таандык. Андан кийинки сурообуз: эгер кишилерде үмүт деген нерсе жок болсо, анда бойго эч кандай кайрат бүтмөк эмес. Өмүр өзүнүн канчалык кайгы касиретин берип койсо да, үмүт менен убакыт алдында алар ар качан дармансыз деген цитата кимге таандык? Ушул цитата анын чыгармасында дагы бар эле. Эгер туура тапкан болсоңор, бул цитатанын ээси белгилүү жазуучу Аман Саспаев. Алтынчы суроо: Келгинбайдын келинчегинин ысымы. Келгинбайдын келинчеги ким деп сурап атат. Муну билет болушуңар керек. Бул албетте Оймокчон. Бардык нерсени түтүп, Келгинбайды айыктырып алганга аракет жасаган, чыныгы аялдык вазифасын аткарган каарман. Андан кийинки сурообуз бул: кайсы чыгарма Касым Кайымовго тиешелүү эмес? Гүлкайыр, Теке сүзгөндө, Атай. Эгер туура тапкан болсоңор, баамдап аткан болушуңар керек. Касым Кайымовдун чыгармасы деп эсептебейбиз, бул Гүлкайыр деген. Бул Аман Саспаевга тиешелүү. Кийинки суроого токтолобуз. Максат: ага жетүү үчүн мээнеттенүү, эч кимге көз каранды болбоо, өз пикириңди дайыма айта алуу, ушу сыяктуу тарбияны берүүчү чыгарма кайсыл? Ойлонуп көрөбүз. Биз чыгармага жыйынтыктап атып, дайыма класстер түзүп, кайсы нерселерге тарбиялай тургандыгын айтабыз. Эгерде эсиңерде болсо, бул жоопту деле оңой эле табат болушуңар керек. Албетте, бул Аман Саспаевдин Сарала ит аңгемеси болуп эсептелинет, балдар. Анда мен кийинки суроого өтөйүн. Анарбайдын көпүрөсү 1969 жыл деген жазуусу бар көпүрөнү курдурган ким? Ойлонуп көргүлө. Бул деле оңой эле суроо. Муну курдурган Турат инженер. Турат инженер көпүрөнү куруп бүткөндөн кийин дал ушундай жазууну көпүрөгө жаздырткан болчу, балдар. Акыркы суроо, балдар. Касым Кайымовдун сатиралык чыгармаларынан атагыла. Жок дегенде 2-3 чыгармасын атай алат болушуңар керек. Мен буга сөзсүз ишенемин толук. Анткени силер абдан жакшы таанышып, бардыгын толук тапшырмаларды аткарып жүргөнсүңөр.
анда тапкан болсоңор, бул теке сүзгөндө, соңку жолугушуу, начальниктин кабагы, бөтөлкөдөгү киши деген чыгармалар бул Касым Кайымовдун сатиралык чыгармалары болуп эсептелинет экен, балдар. Урматтуу балдар, силер кыргыз адабиятынын ири өкүлдөрүнүн катарын толуктап, белгилүү жазуучулар Касым Кайымов менен Аман Саспаевдин чыгармаларынын өмүр таржымалынан камтылган тесттик тапшырмаларды ийгиликтүү аткардыңар деп ойлоймун. Кайталоо бул билимдин натыйжасы. Алган билимдерибизди дагы бир ирет кайталоо менен бекемдеп алдык деп мен ишенемин. Анда эмесе биз ушуну менен бүгүнкү кайталоо сабагыбызды жыйынтыгына келип жеттик. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула. Силерге дайыма ийгилик каалайм.